Интернет аркылуу акча табуунун эң оңой жолу Евалон сайтында. Баары жөпжөнөкөй. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип, инвестор катары акча салсаңыз, 7 күндүк кылып жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Евалон сайтта. Адахан Мадумаров. Садыр мырза, башкы прокуратуранын колу менен мени шайлоо өнөктүгүнөн четтетүү аракетиңиз өтө өкүнүчтүү кадам. 24 ноябрда башкы прокуратура президенттикке талапкер Адахан Мадумаровдун Москвада мекендештер менен жолугушуусу боюнча материалды кароо үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жөнөткөнү маалымдалган. Мекеме анын себеби катары жолугушууда үгүт иштеринин элементтери болгон деген кине коюшууда. Бүгүн 25 ноябрда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров бул боюнча билдирүү таратты. Садыр мырза, башкы прокуратуранын колу менен мени жашыруун үгүт жүргүзгөн деген шылтоо менен шайлоо өнөктүгүнөн четтетүү аракетиңиз өтө өкүнүчтүү кадам. Сиздин алдыдагы шайлоодо өзүңүздүн жеңишке жетишиңизге күмөн санаркооңузду мен түшүнүп турам. Албетте ата аңдаштардан кандай гана жол менен болбосун арылууну каалап жатасыз. Азыртадан жеңиштен күмөн санай баштаганыңыз бул жакшы. Муну албетте мен катачылыктарыңызды түшүнө баштаганыңыз деп кабыл алдым. Кыска убакыттын ичинде премьер-министр болуп, өлкөнүн президентинин ыйгарым укуктарын мыйзамсыз колдонуп, көптөн бери кыйналып келе жаткан өлкөбүзгө дагы кыйынчылыктарды жараттыңыз. Албетте элди бир жолу алдоо мүмкүн, бирок аларды дайыма алдай албайсың. 2021 жылдын 10 январына чейин шайлоочулар сиздин чыныгы жүзүңүздү тааныйт, бирок мен өзүңүздү ушунчалык ачык көрсөтүп жатканыңызга түшүнбөйм. Президенттикке талапкерлигин коем деп жарыялаган күндөн баштап, мен мамлекеттин эсебинен бүткүл өлкөнү кыдырып, убадаларын берешендик менен аткара турганыңызды айттыңыз. Бирок экономикалык, социалдык жана аймактык көйгөйлөр жана ар кандай форматта программаңызды сунуштай алдыңызбы? Мындан сиз өтө ыңгайсыз абалга туш болдуңуз. Эми Борбордук шайлоо комиссиясы сиздин иш аракетиңизге жана сөздөрүңүзгө баа берүүгө аргасыз болушат. Мисалы, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык президенттин ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырган адамдар кызмат ордуна талапкер болууга укугу жок. Россия 24 телеканалына берген маегиңизде кызмат үчүн күрөшүүгө даяр экениңизди айттыңыз. Эмне Конституция сиз үчүн жарлык эмеспи? Деп айтылат Мадумаровдун билдирүүсүндө. Мындан сырткары, ал бир нече негиздерди келтирген. Өлкөнүн президенти ким болоорун Борбордук шайлоо комиссиясы эмес, аны эл чечиши керек деп эсептейм. Башкы прокуратура жашыруун ызы чуудан баш тартып, чынчылдык менен иштөөсүн сунуштайм. Урматтуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, эгерде башкы прокуратуранын мага каршы даттануусун кароону чечсеңиз, анда менин бул кайрылуумду Жапаровго каршы арыз катары кароону суранам. Булак, Фабула пресс. Абдил Сегизбаев. Мен үчүн Садыр Жапаров саясатчы эмес. Мен үчүн Садыр Жапаров саясатчы эмес болчу. Мен үчүн ал бирөөнүн тапшырмасы менен өз максаттарын ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга кирип келген адам болчу. Биздин колубузда соттун тапшырмасы бар эле. Бул тууралуу Абдил Сегизбаев Супер ТВ каналына берген маегинде билдирди. Анын айтканына караганда, Садыр Жапаров Кыргызстанга келсе камала турганын билген. Бул боюнча маалыматтар ага айтылган, бирок ал Кыргызстанга келүү чечимин кабыл алган. Садыр Жапаров эмне максатта Кыргызстанга келгени, анын артында кимдер турганы бизге белгилүү болчу. Эми муну аныктоого убакыт жетти. Шайлоо учурунда Садыр Жапаровдун Кыргызстанга эмнеге келгенин, ага кимдер буйрук бергенин элге ачык эле айтып берем, деди Сегизбаев. Булак, Фабула пресс. Садыр Жапаров менен Адахан Мадумаров биригеби? Мындай пикирин журналист Айданбек Акматов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Анга түшүп алып, сен да түш дегендерге, осургаңыз осурбагаңыздын бетин аймайт дегендей, Адахан Мадумаров кечээ эле президенттик башкарууну жактап, бүгүн андан баш тартууда, деп беттен алгандар көбөйдү. Бул маселени тактап, ордоруна коюш керек. Бир аз ой бөлүшүп койсок. Биринчиден, Адахан Мадумаров президенттик башкаруудан жана депутаттарды бир мандаттуу округдардан шайлоодон баш тарткан эмес. Болгону Садыр Жапаровдун вариантындагы монстр президенттик башкарууну четке каккан анык. Анын себеби бар. Анткени Жапаровдун долбоорунда өкмөт башчы кызматы сакталган, президенттин ыйгарым укуктары ченемсиз кеңейтилген, парламент алсыздандырылган. Булардын баары Адахан Мадумаров айтып жүргөн президенттик башкарууга караманча каршы келет. Мадумаров президенттик башкарууда өкмөт башчы кызматы жоюлуп, президент өкмөттү түздөн-түз өзү башкарууга тийиш. Президенттик башкарууда парламенттин ролу азыркыдан да кеңейтилип, күчөтүлүш керек. Сот бийлиги көз карандысыз болуп, президенттин таасиринен чыгартылышы керек деген позицияда болуп келатканы маалым.
Мына ушундан бийлик системасына өтүүгө конституция жана мыйзам талаптары так аткарылышы керек. Мыйзам конституция талаптарын аткарууну өтө жогору койгон Адахан Мадумаровдон андан башка кадам күтүү мүмкүн эмес. Азыр эмне болуп жатат? 5 жылдык мөөнөтү бүтүп, конституцияны өзгөртүүгө моралдык да, юридикалык да ыйгарым укугу жок жогорку кеңештин депутаттары конституцияны өзгөртүп жатышат. Өлкөдөгү аттуу баштуу саясатчылар, юристтер, жарандык активисттер анын легитимсиздигин баса белгилешти. Ал эмес Венеция комиссиясы, Хельсинки комитети, Human Rights Watch уюму азыркы жогорку кеңештин ыйгарым укугу чектелүү экендигин эскертти. Ага карабай түнөргөн бойдон баратышат. Мына ошондуктан Адахан Мадумаров менен конституцияны каалагандай калчап жаткандардын жолу эки ача кетип жатат. Мыйзамды конституцияны бузуу менен конституция жазуу эмне? Абсурд. Келечеги бүдөмүк иштейт ал. Булак аргументке ийже. Борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевдин мандаты боюнча соттун чечиминин үстүнөн кийинки инстанцияга кайрылат. Акын Темирлан Ормуков БШКнын Өмүрбек Текебаевдин мандатын кайтарып берүү чечимин жокко чыгаруу үчүн административдик сотко кайрылган. Кечээ 23 ноябрда административдик сот Текебаевдин мандатын кайтарып берүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун жокко чыгарган. Борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевдин мандаты боюнча соттун чечиминин үстүнөн кийинки инстанцияга кайрылат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов журналисттерге билдирди. Bir айдын ичинде административдик соттун чечими боюнча арызданууга укуктуубуз. Борбордук шайлоо комиссиясындагы кесиптештер менен кеңешип, жогорку инстанцияга кайрылышыбыз керек деди ал. Булак Суперкейджи. $100,000 инвестиция жасаган чет элдик жарандарга кыргыз жарандыгын берүү сунушталып жатат. Кыргызстанга $100,000 инвестиция жасаган чет элдик жарандарга кыргыз жарандыгын берүү сунушталып жатат. Мыйзам долбоорду депутат Дастан Бекешев жазып, документ коомдук талкууга коюлду. Андагы маалыматка караганда бир катар мамлекеттерде инвестициялардын ордуна жарандык деген программа иштеп келет. Аны Кыргызстанда дагы ишке ашырууга болоору белгиленди. Бул мыйзам долбоор инвестициялардын ордуна чет элдиктерге Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүү механизми аркылуу Кыргызстандын тышкы карызын төлөө үчүн акча топтоо максатында иштелип чыкты деп айтылат документте. Агылайы Кыргызстандын тышкы карызын төлөө үчүн каражатты аккумуляциялоо боюнча атайын эсепке $100,000 төлөгөн чет элдиктерге Кыргызстандын жарандыгы жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте берилет. Буга окшош мыйзамдар бир катар өлкөлөрдө бар экени белгиленген. Мисал катары Сент-Китстеги жарандык боюнча эрежелер келтирилген. Булак Фабула пресс. Текебаев, Садыр Жапаров экөөбүздүн статусубуз окшош. Жарандык активист Темирлан Ормуков депутат Өмүрбек Текебаевга мандат берүү боюнча Боршайкомдун чечимин жокко чыгарууну талап кылып, Бишкек шаардык административдик сотуна кайрылган. Эми ал соттон жеңип алганын интернет тармактарына жарыялаган. Анда ал эми Текебаев депутат эмес, анын чыгарган мыйзамдары дагы күчүн жоготот деп жазган. Көп өтпөй бул тууралуу Өмүрбек Текебаев үн катып, учурда Садыр Жапаров экөөнүн абалы да, статусу да окшош экенин айткан. Себеби экөөнүн тең иши кайра кароого жөнөтүлгөн экен. Борбордук шайлоо комиссиясынын менин мандатымдан ажыратуу чечими соттун өкүмүнө негизделген. Бирок ал өкүм күчүн 1,5 жыл мурда жоготкон. Мен ушул убакыттын ичинде мандатымды кайра талап кылбай, толук акталышымды күтүп жаткам. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болгондон кийин гана мен мындай кадамга бардым, деди Өмүрбек Текебаев. Булак аргументке ийже. Феликс Кулов Жапаровга менин атымдан жалган көрсөтмө бербе деп кеңеш берди. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу Садыр Жапаровдун телеканал аркылуу берген билдирүүсүнө жооп кайтарды. Азыр мага Садыр Жапаровдун сөзүн жеткиришти. Ал телекөрсөтүүдө сүйлөп жатып, Текебаев $1 миллион алгандыгын бүт саясий элита билет. Бардык депутаттар билет. Кулов билет. Эгер ал жалган десе, Субаналиев тастыктайт. Өзүм дагы $1 миллион алган фактыны тастыктай алам деп айтыптыр. Мен жөнүндө мындай билдирүүлөр эмнеге негизделгенин билбейм, бирок тергөө учурунда жана сотто ант берип айткандарымды гана кайталай алам. Менден 2010-жылы 21 декабрда Текебаев кайда деп сурашты. Анткени Маевский ошол күнү парламенттин имаратында Текебаев менен жолуккан деп болжондонууда.
Дал ушул күндөрү парламенттик оппозицияны түзүүнүн максаты ылайыктуулугу боюнча консультация күчөтүлдү. Ошондуктан биз аны издеп жатканбыз, бирок ал жумушта жок болчу. Мага андай болбойт. Балким бул туулган күнүн белгилөө үчүн баргандыр деп мага кабарлашты. Эсимде, ушул маалда мен Текебаев улуу адам экен. Ал 21 декабрда Сталин менен бир күндө төрүлгөн экен деп тамашалагам. Бирок кийинчерээк анын туулган күнү 22 декабрь деп айтышты. Жалпысынан биз тапкан жокпуз жана биздин Ата Мекен фракциясы менен Ар Намыс фракциясы анда оппозициялык коалиция түзгөн жок. Мен бул датаны кокустан жаттап алып, анын ишине күбө болуп калдым. Эми Садыр Жапаровдун бүтүндөй саясий элита бардык депутаттар Текебаев $1 миллион алгандыгын, анын ичинде ал өзү дагы тастыктай алам деген билдирүүсүнө токтолсок, буга мен бир гана кеңеш бере алам. Ким билет, сотко кайрыл, жарандык милдетиңди аткар жана ошол жерде керектүү далилдерди бер. Бирок мени интригаларга алдырып, жалган көрсөтмө бербе деп жазган Колов. Булак аргумент кейжи.